Саламатсыздарбы туугандар. Бүгүн 23 ноябрь 2021 жыл. Шайлоого саналуу гана күндөр калды. Элдин баары эле шайлоо тууралуу видео кайрылууларды чыгарып жатышат. Өзгөчө шайлоо болот деп YouTube'га киресиңби, Facebook'ка киресиңби, баардык жерде ушул шайлоо. Кудайга шүгүр, ушул Садыр Жапаров президентибиз законду элдик тандоо кылып, тандоону элдин колуна өткөрүп берди. Эл жүрөгү менен тандашы керек деп, мыйзамды эле жакшына кылып чыгарып койсо, баардыгы мыйзамдуу болуп калат экен. Анан ушул депутаттардын адаты баягы бирин бири чукумай, ушул адаттардын айынан ушул видео кайрылууга мага дагы чыгышка туура келди. Эми сиздерге толугураак түшүндүрүп айтсам, мен Нокат районунан чыгып жатам. Нокат районунда 3 мандаттуу талапкерлерден 3 талапкер бар. Бакыт Марипов, Жусуп Коргонбай уулу, Абдивалиев Артыкбай деген. Ушул үчөөнүн кимди тандашымды билбей, биринчи мен экөөнү эле тааныганмын. Жусуп Коргонбай уулун, анан кийин Мариповду. Алар биринчи агитация кылгандан улам тааныйбыз да, биз эми карапайым эле айылда ошо агитациялардын уламынан кийин же интернеттерден карап отурганда деле ошол экөөнү тааныдым. Алар экөөнү мен эми кайдыгер карабастан, эми Кыргызстаныбызды оңдоп кете алабы, иштеп кете алабы деп экөөнү аябай карадым. Кандай экен деп интернеттен карап сураштырып, териштирип, иштеп бере алабы бизге деп карасам, булар интернетте бирин бири чукулап тытышып атышат. Анан ошодон улам мен көңүлүмө туура келбей, булар парламентке барса деле эртең ушактан колу бошобой элге кызмат кыла алабы, кыла албайбы? Бирин бири көрө албай чукугандан башка иш кыла алышпайт болуш керек деген ойдо үчүнчүсүн күттүм. Бул үчүнчүсү ким болду экен? Үчүнчү талапкер болуш керек десем, үчүнчү талапкердин дагы агитаторлору көрүнүп калды, ушундай немелерди таратышып. Анан буну да байкадык. Биринчи эле чогулушунда аябай сүйлөгөн сөздөрү, алдына койгон пландары, эч кимди чукубаганы, эч кимди жамандабаганы, мурунку жасаган иштери баардыгы жакты. Кийин айылдан дагы сураштырып, мактап, ушул киши жакшы экен десек, бизден дагы билген адамдар чыкты, мактагандар чыкты, колунда иштеген айылдаштарыбыз чыкты. Колунда теплицада айлык алып иштешет экен. Анан мен ушул кишини тандадым. Ушул кишини эч ким чукуй албайт атат. Бунун бир чукуй турган нерсеси, жаман иши болбоптур, ошон үчүн таппай атышат буну деп ушул кишини тандап, мактап отурсак, кайра эле интернеттен бул кишиге дагы табышыптыр. Мариповдун адамдары Жусуп Коргонбай уулу менен ушул Артыкбай экөө биригип алып, сүйлөшүп алып, Жусуп Коргонбай уулунан Артыкбай акчаны алып, анан кийин шайлоодо өзүнүн добушун ошого өткөрүп берип коет экен деген сөздөрдү элдерге таратып жатышыптыр. Анан буну карагыла эми. Бул кандай нерсе? Кантип түшүнсө болот? Мисалы, өткөндөн кийин кантип бирине бири упайым берип коет? Андай закон жок да бизде. Бергени мүмкүн дагы эмес. Мен бул шок болуп калдым бул жаңылыкты уккандачы. Эчтеке таппай ушуну табышыптыр. Эми буга анча-мынча карапайым элдердин арасында ишенип алышы мүмкүн. Ошол себептен ишенбешке чакырып, андай нерсе жок, андай нерсе закондо жок, бирине бири берип койбойт. Өтсө өтөт, өтпөсө ошол упай күйүп кете берет добуштар. Ошону ишенбестен
Абдыбалиев Артыкбайды колдогон шайлоочулар колдой бериңиздер, шайлай бериңиздер, кайдыгер карабаңыздар. Анан Абдыбалиев Артыкбайды тааный электер, көрө электер же уга электер мага окшоп болуп калса, менин обращениямды угуп атсаңыздар, ушул кишини колдоп коюңуздар. Ушул киши мен программаларын окуп чыгыңыздар. Жөндөн жөн эле менин айтымым боюнча колдобоңуздар, ушу караңыздар, программаларын окуңуздар, сураштырыңыздар. Бул кандай ыймандуу үй бүлөнүн баласы экен, өзү да ыймандуу экен, сүйлөгөндөрү дагы ыймандуу, Кудайдан корккон, Кыргызстан үчүн күйгөн, иштеп берем деген жарандар, патриот жарандарыбыздан экен, аж экен. Бардык жагынан бар экен, илими жагынан дагы, билими жагынан дагы, тажрыйбасы жагынан дагы бар экен. Ушунчалык Кыргызстанга күйүп, Кыргызстан оңолсун деген адамдын бардыгы колдойт деген үмүттөмүн. Жакын тууганы турса дагы, жок, мен Кыргызстанды колдой турган, Кыргызстанды оңдой турган, Кыргызстанга жакшы мыйзамдарды чыгарып, Кыргызстанды өнүктүрө турган адамды шайлайм деген адамдар ушул кишини колдойт. Айыл чарба жагын өнүктүрөт экен. Азыр ушул убакта деле өндүрүп иштеп жүрөт экен. Мындан башка эмне дейм? Кайдыгер болбоңуздар. Кайдыгер болуп жүрүп, илимине, билимине, тажрыйбасына карабай шайлап жүрүп ушул убакка келдик. Анан шайлаган адамдарыбыз өзүбүз шайладык да, өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошо шайлаган адамдарыбыз иштей албай калса, ишенбей, бүт убаданы берип коюп, убадасын аткарбады деп эле анан кийин ишенбей, шайлоого кызыкпай, үмүтүбүздү үзүп отуруп калдык. Ошол үмүттөрдү жандырыңыздар, Кудайдан үмүт үзбөңүздөр. Үзүп отуруп калсак, Кыргызстанды жок кылып алабыз. Ушу президентибизге жардам берип, эл дагы кошо аракет кылалы. Аракет ушул жакшы адамдарды тандап, парламентке жакшы адамдарды барып калсак, тез эле оңолуп кетет. Мыйзамды эле строго элдин пайдасына мыйзам чыкса эле тез эле оңолуп кетет. Мыйзам деген, закон деген бирпасте эле мындай кылсаң, мындай законду бузсаң камаласың десе эле эл отуруп калат экен го. Мына бирпасте эле депутаттар акча таратыштан коркуп калышты, элдер алыштан коркуп калышты. 2 жылдан 2,5 жылга чейин кетет десе. Значит, мыйзамды эле жакшы чыгарып турса, эл тартипке бирпасте эле келет. Тез эле келип калат тартипке. Ошону колдоп бериңиздер.